Оштун мэри жогорку окуу жайлардын жетекчилери менен жолугуп, таштанды жол тыгынын талкуулады. Ректорлор каланын инфраструктурасын өнүгүүсүнө кошуп жаткан аракеттери менен тааныштырды. Кудайберди Кожобеков баштаган делегация Башкырстандын Уфа шаарында иш сапар менен барып, бир катар келишимдерге кол коюп келди. Киноакадемиянын жамааты Манас Кожомжаров тууралуу даректүү тасма тартты. Ошмуда морфологдордун Ош регионалдык бөлүмү түзүлдү. Саламатсызбы, бул жумадагы жаңылыктар топтоонун сунуштайбыз. Аны мен Элина Майрамбек кызы алып барам. Ректор Кудайберди Кожобеков баштаган делегация Башкырстандын Уфа шаарында иш сапары менен барып, бир катар келишимдерге кол коюп келди. Ага ылайык Ошму менен Уфа мамлекеттик мунай техникалык университети, студенттер ортосундагы академиялык мобилдүүлүк программасы, окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу, эки окуу жайдын илимпоздордун биргеликте илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүсү, биргелешкен билим берүү программаларын ишке ашыруу жаатында кызмат ашып баштайт. Ал эми Башкыр мамлекеттик медициналык университетинин ректору Валентин Павлов менен болгон жолугушууда эки окуу жайдын ортосунда 2+2 форматы боюнча кош диплом берүү келишимине кол коюлду. Алдыда медицина факультетинин студенттери Башкыр мамлекеттик медициналык университетинде да билим алып, кош дипломго ээ болушат. Иш сапардын алкагында Ошму Башкыр мамлекеттик агрардык университети менен да келишимди ишке ашырды. Такметке окутуучулардын, студенттердин академиялык мобилдүүлүгү, окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу, биргелешкен билим берүү, илим изилдөө иштерин алып баруу, ветеринария адистиги боюнча кош диплом берүү программасын иштеп чыгуу каралган. Мында тараптар кызматташтыктын жаңы багыттары боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Ага ылайык эки окуу жайдын IT технология, математика, химия, генетика жана тармактык магистратура багытындагы алакаларды чыңдоо макулдашылды. Ошондой эле стартап долбоорлор, илимий изилдөө тармагы боюнча кызматташуу талкууланды. Ошмунун базасында Ош регионалдык морфологдордун илимий медициналык коомдук бирикмеси түзүлдү. Анын төрагасы болуп окуу жайдын доценти Кыялбек Сакибаев шайланды. 13 февралда Ош шаарында коомдук бирикменин баштапкы жыйыны өтүп, ага каладагы жана облустагы жогорку окуу жайлардын, колледждердин, илимий изилдөө институттардын кызматкерлери катышты. Анда бирикменин уставынын долбоору жактырылды. Ошондой эле Орусиянын анатомдордун, гистологдордун жана эмбриологдордун илимий медициналык коому аймактар аралык коомдук бирикмесине мүчөлүккө Ош регионалдык бөлүмү катары кирүү чечими кабыл алынды. Ош регионалдык морфологдордун илимий медициналык коому адамдын, жаныбарлардын анатомиясы, гистологиясы, цитологиясы, эмбриологиясы, антропологиясы жана ага тектеш дисциплиналар тармагындагы илимий изилдөө, окуу практика жүргүзүү окутуучулардын, окумуштуулардын, дарыгерлердин жана биологдордун ыктыярдуу коомдук уюму болуп саналат. Бирикменин негизги максаты аймактагы морфологдордун иш аракеттерин бириктирүү жана координациялоо, аталган дисциплиналар боюнча билим берүү процессин жакшыртуу, практикалык медициналык көйгөйлөрүн чечүү. Шейшембиде Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев каладагы жогорку окуу жайлардын ректорлору менен жолукту. Анда университеттин жетекчилери шаардын инфраструктурасын өнүгүүсүнө кошуп жаткан аракеттери жана алдыда жасалуучу долбоорлор менен тааныштырды. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков мурдагы шаардык ооруканасынын ордуна жаңы 7 кабаттуу медициналык клиниканын курулушу жүрүп жатканын билдирди. Мындан сырткары IT, экология, мал чарбачылыгы жаатында ишке ашып, бүгүнкү күндө ийгиликтүү иштеп жаткан долбоорлорго токтолду. Сөз Мээрим Айтмаматовада. Жумушта бирде өйдө болот, бирде төмөн болот, эч маселе жок. Мен эч кандай агайлардан тарынбайм. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев каладагы жогорку окуу жайлардын ректорлору менен жолукту. Жыйын Ош технологиялык университетинде өттү. Жолугушууда Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков окуу жайдын медициналык клиникасы тууралуу айтып, мурдагы Ош шаардык ооруканасынын ордуна жаңы 7 кабаттуу медициналык клиниканын курулушу жүрүп жатканын билдирди. Ошондой эле Кожобеков боор алмаштыруу операциясына окуу жайдын базасы даяр экенин белгиледи. Ветеринария клиникасында жаңы ала тоо породасындагы койлорду чыгаруу иши, Өзгөндүн Жалпакташ айылындагы жер көчкү жүргөн аймакты калыбына келтирүүдө экологиялык долбоорлор ишке ашып жатканы боюнча маалымат берди. Бул завод бар шаарлар ушунун эсебинен экономикасы көтөрүлүп атат да. Себеби акыркы чыккан отходуну жерге асфальтка төшөп атышат. Токторбаев шаардагы көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган биргелешкен иштерге өзгөчө басым жасап, аталган тармактар боюнча пландык иштерди талкуулады.
Мен Ош мамлекеттик университетинин ошол бүгүнкү чейинки аткарып аткан иштери, жалпы эле ошол университет менен шаардын байланышы, ошого байланышкан илимий проекттер, биздин студенттерден баштап ошол жогорку окумуштууларга чейин ошол өзүнүн ишмердүүлүгүндө кайсы деңгээлде Ош шаарына, ошол регионго таасир этип атат. Ошол жөнүндө мен кыскача маалымат бердим. Юго-востокто мынча загрязнение бар, бул жакта мынча. Анан биздин окумуштуулар өзү сунуш кылат. Жолугушуунун жүрүшүндө мэр Ошмуда алдыңкы технологиялар боюнча иштеп жаткан бир катар инновациялык борборлор менен да таанышып чыкты. Алар жаңыдан пайдаланууга берилген Борбор-Азия спутниктен талдоо жана аралыктан зондтоо, Борбор-Азия критикалык минералдар, инновациялар борборлору. Бул борборлор спутниктик технологияларды колдонуу аркылуу аймактагы жер ресурстарын, экологиялык кырдаалды жана башка чөйрөлөрдү мониторинг кылууга багытталган. Производство курабыз, балдар ошол жерде иштеп, ошол жерден ордунда на месте үйрөнөт. Робот-манипулятор. Программаны студенттер азыр киргизет. Кала башчысы робототехника борбору менен да таанышты. Токторбаев робот жасаган кофени ичип көрдү. Кадимгидей кофе. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары. Без сахара. Өтүп бараткан жумада Кыргызстандын Катардагы элчиси Марат Нуралиев Ошмунун чыгыш таануу институтунда конок лекция окуду. Онлайн форматта уюштурулган конок лекция Кыргызстандын Катар дипломатиялык байланыштары, тарыхы, учурдагы абалы жана келечеги деген темада өттү. Ага институттун студенттери, магистранттары жана профессордук окутуучулук курамы катышты. Катар мамлекетинин колдоосу менен чыгыш таануу институтунда Катар араб окуу жана котормо борбору ачылган. Ага жалпы 500 000 сом кеткен. Учурда институтта 100га жакын студент жана магистранттар араб тилин окушат. Кореянын спорт илимдер федерациясынын вице-президенти Хянанг университетинин профессору Квенте Вон баштаган делегация 18 февралда Ошмуда болду. Алар ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугуп, эки тараптуу кызматташуу маселесин талкуулашты. Делегация алдыда Ошму менен алака түзүүгө кызыктар. Кызматташуунун алкагында студенттер жана окутуучулар арасында алмашуу программаларын ишке ашырып, конок лекцияларды уюштуруу каралууда. Андан сырткары Квенте Вон табияттануу, дене тарбия, туризм жана агрардык технологиялар институтунун окутуучулары жана студенттер менен жолугуп, конок лекция окуду. Лекцияда ал сергек жашоо образын кичинекей кезинен калыптандыруу, адамдын ден соолугунун мыкты болуусуна дене тарбиянын ролу боюнча айтып берди. Катышуучулар менен суроо жооп орун алды. Жапониянын жайка уюмунун өкүлдөрү Ошко келип, ооруканалардын абалы менен таанышты. Алар Ошмунун медицина клиникасында болуп, андагы шарттарды көрүштү. Клиникада жакынкы күндөрү реабилитация бөлүмү түзүлгөнү турат. Уюмга анын келечектеги кандай кызмат көрсөтүшү тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле жолугушууда студенттерге реабилитология боюнча предметтик сабактар өткөрүлө тургандыгы айтылды. Теманы кабарчы узулантат. Жапониянын Жайка эл аралык кызматташтык агенттиги Кыргызстандын түштүгүндөгү ооруканаларды медициналык жабдуулар менен камсыздоо максатында Ош облустук жергиликтүү ооруканалар жана Ошмунун медициналык клиникасы менен таанышты. Мында алар клиниканын кардиохирургия, цитология, терапия жана башка бөлүмдөрдүн шартын көрүштү. Бул демилгени Саламаттык сактоо министрлиги демилгеледи. Негизи агенттик өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, мектептерди, ооруканаларды жана башка объектилерди куруу сыяктуу гранттык долбоорлорду ишке ашырууга көмөктөшүп келет. Мындан сырткары финансылык жактан да колдойт. Биздин максат Кыргызстандын түштүк аймагындагы медициналык инфраструктураны жакшыртууга көмөктөшүү. Ошмудагы медициналык клиникага жана анын жаңыланган бөлүмдөрү менен таанышуубуз оң пикир алды. Биз бул окуу жай жана медициналык клиника менен бир топ жылдан бери тыгыз кызматташып келебиз. Алдыда илимий долбоорлорду ишке ашырабыз деген пландарыбыз бар. Клиникада жакынкы убакытта түзүлө турган реабилитация бөлүмү тууралуу маалымат берилип, анын келечекте кызмат көрсөтүүлөрү тууралуу сөз болду. Ошондой эле реабилитология боюнча предметтик сабактар студенттерге өткөрүлө турганы маалымдалды. Бул жерден кесип туруп, срез кылып туруп, Коноктор Ош мамлекеттик университетинин эл аралык медицина факультети менен да таанышты. Жайка саламаттык сактоо системасына жакшы жардам берип жүрөт. Булардын бүгүнкү миссиясы Ош шаардык больницаны
Ош областтык больницаны, онкологиялык борборлорду карап жүрүшөт, кандай жардам бере алабыз деген ойдо. Анан бүгүн бизге келген максаты биз бул ооруканалар менен кандай иштешебиз. Биринчи жолу көрүп атам. Ушул жылдын апрель айында булганган абанын ден соолукка зыяндуулугун изилдеген борбор курула баштайт. Бул долбоор Жайка менен биргеликте ишке ашып жатат. Аны Жапония тарап каржылап, керектүү каражаттар менен камсыздап берет. Мындан тышкары Ошмуда дата борбор салынып, ал жерде маалыматтык база топтолот. Долбоордун мөөнөтү 5 жылга түзүлгөн. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Ошмунун педагогика, искусство жана журналистика институтунун доценти Манас Кожомжаров жөнүндө даректүү тасма тартылды. Ырдоо менен жашоом аттуу фильмдин бет ачарына окутуучулар, студенттер, анын жакын саналаштары жана шакирттери катышты. Тасмада институттун киноакадемиясынын окутуучулары баштаган 10го жакын чыгармачылык топ иштеген. Тартуу иштери Ош, Жалал-Абад облусунда жана Бишкек шаарында жүргөн. Кино документалдуу жана көркөм жанрда. Мында Манас Кожомжаровдун балалык кезинен тартып, бүгүнкү күнгө чейинки басып өткөн жолу чагылдырылган. Ош шаарында Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, Ошмунун доценти Манас Кожомжаров тууралуу Ырдоо менен жашоом аттуу даректүү тасманын бет ачары өттү. Кинонун узактыгы 48 мүнөт. Ал өлкөнүн түштүк жана түндүк аймактарында тартылып, мында Кожомжаровдун балалык кезинен бүгүнкү күнгө чейинки басып өткөн жолу чагылдырылган. Тартуу иштеринде институттун киноакадемиясынын окутуучулары Кутман Шаршентегин жана Кайрат Атагулов баштаган 10го жакын чыгармачылык топ иштеген. Кара суу айылына караштуу ал кезде Фроза колдозуп атылат да. Азыркы Мадалия өкмөтүнүн номер 97 учкун орто мектебине биринчи класска мектеп бар. Идеянын автору өзүм. 2023 жылы биздин Корон 8 деген группа бүтүп, дипломный иштерин башташканда, ошондо анан кийин биздин ошол кезде бүтүрүүчү Кайрат Атагулов документалдуу фильм, мындайча айтканда эме болгондо, дипломдук иш болуп тартылган. Бул документальный фильм 2023 жылы май айларында тартылып баштады. Жалал-Абадта, Бишкекте тартылып келди. Кутман агай, Манас агай болуп үчөөбүз Жалал-Абадка барып, Бишкекке барып, Бишкекте балет театрында барып, ал жакта тарттык, консерваторияда тарттык. Тасманын бет ачарына Манас Кожомжаровдун кесиптештери, замандаштары, достору жана туугандары катышты. Майрам Жунусова жолдошунун мүнөзүн, үй бүлөдөгү ордун толкундануу менен айтты. Баш кошконубузга Кудай буйруса мына 36-37 жыл болуп атат. Жары катары айтсам камкор ата, ыйлагым келип кетет сүйлөгөндө эле. Аябай бооркер, таята, күйүмдүү бир туугандарына, күйүмдүү бала ата-энесине, анан бир туугандарына өтө күйүмдүү киши. Тасманын бет ачарында Кожомжаровдун бир топ жылдан бери чогуу иштеген жакын досу да сөз сүйлөдү. Ал досунун кайсы сапаты анын ийгиликке жетишине себепчи болгонун айтып берди. 25-30 жылы болуп, адамгерчилиги өтө жогорку инсан, анан өтө интеллигенттүү инсан катары, анан ушундай айкөл, баягындай андан башка адамдарга мындай жамандык кылбай, ошо адамдарга жардам бергени көп эме болот. Айрыкча мен байкайм, бул студенттерге жардам берет да. Кеченин соңунда Ошмунун ректору Кудайберди Кожобековдун атынан ыраазчылык баракча жана атайын белек берилди. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары. Ошмо мырзасы 2025 сынагынын жеңүүчүсү аныкталды. Сынак 21 февралда Ош шаарындагы Кыргызстан кинотеатрында өтүп, Ошмунун факультеттеринен жана колледждеринен мыкты деп тандалып алынган 8 мырза күч сынашты. Сынакка активдүү катышкан мырзаларга атайын номинациялар, жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык, диплом, сертификаттар жана баалуу белектер тапшырылды. Ошмунун мырзасы ким аталды жана ал жеңишин кимге арнады? Кесиптешим катышуучулар менен баарлашып кайтты.
Башкырстандын эң алдыңкы окуу жайы болгон Ош мамлекеттик университетинде бүгүн өзгөчө күн. Анткени 50 000 студенттин ичинен 8 мыкты жигит Ошмунун мырзасы 2025 кароо сынагына катышып жатат. Бул жолку сынак мурунку жылдардан айырмаланып 4 бөлүктөн турат. Андыктан кайсы факультет, институт же колледждин студенти бул наамга татыктуу. Аны алдыңкы мүнөттөрдө өздөр менен чогуу билебиз. Катышуучулардын сынакка кызуу даярданганы алыстан эле көрүнүп турду. Биз мырзалардын өздөрүнөн да сурап көрдүк. Кандай болду даярдыктар? Даярдыктар мен негизи баштан мынчалык ойлогон эмесмин. Бирок жакындаган сайын азыр кадимгидей толкундап атам. Чынын айтайын, толкундап атам. Сахнаны сүрүп алып атат. Даярдык колдон келишинче жасадык, эми буюрса жыйынтыгын көрөбүз. Көрүүчүлөргө, студенттерге кандай талантыңызды көрсөтөсүздөр? Мен бул сапар болуп көрбөгөн нерселерди кылам. Атайын бир аз креативдүү нерселерди болушунча заманбап нерсеге басым жасадым. Буюрса көп көрөрмандар күтпөгөн нерсени жасайм деп аракет кылып атам. Бул сынакка даярдык өтө деле мындай узак убакытка созулган жок. Себеби кыска убакыттын ичинде даярданып чыгып ушул жерде аз талантыбызды көрсөтөбүз. Талант дегенде эмнени көрсөтөсүз ошондо? Ырдайсызбы, билейсизби? Мен өзүм ырга жакынмын, ырдайм. Бүгүн медфактын атынан чыгып жатабыз. Биздин даярдыкка 10 күндөй кетти деп ойлойбуз, бирок акыркы 2 күндөрү абдан көп кызуу даярдандык. Даярдыгыбыз буюрса жакшы. Анан жалпы көрүүчүлөргө кандай таланттарыңарды көрсөтөсүңөр? Биз көрүүчүлөргө спектакль ойноп беребиз, актёрдук чеберчилигибизди көрсөтүп беребиз. Сынак 4 бөлүктөн турду. Алгач катышуучулар өздөрүнүн чыгармачылыгын колдонуп, көрүүчүлөр менен саламдашты. Салам айтам көрманга көз салган, колдоп, коштоп четте турган каткыра. Залда отурган студенттер, күйөрмандар катышуучуларды колдоп сүрөп турушту. Мырзалардын ата-энелери да атайын алыстан келишкен. Жороев Артурдун апасы болом. Өзүнүн жаштыгына карабай ушул Ошму мырзасы 25ке катышып алды. Мен ийгилик эле каалайм балама. Учурда азыр аябай сыймыктанып атасызбы? Сыймыктанып отурам. Өзү бир эле балам бар. Жалгыз эле балам бар. Ошол жалгыз баламын ийгилик каалайм. Окууларына ийгилик, ар дайым ушинтип эле өнөр өркүндөй берсин. Эч качан көңүлү өксүбөсүн. Сиздин оюңузча кайсы институттун мырзасы татыктуу? Бакберген. Эмне үчүн? Билбейм, акын, балким, көп жактан таланттуу деп ойлойм. Кимди колдоп атасыңар? Бакбергенди. Эмнеге, эмне себептен? Филология факультетинен болгон үчүн ошол себептен. Кайсы таланты жагып атат сага? Поэзия окуганы, ошо. Кимди ойлоп атасыз? Адаханга. Эмнеге, эмне себептен? Эми жакшы ойноду. Эмнеси жакты? Чыгармачылыгы. А сизгечи? Кайсы мырза Ошмунун мырзасына татыктуу? Жороев Артур. Эмнеге, эмне себептен? Одногруппниким. Группалашыңызбы? Бексултанбай акага. Эмнеге, эмне себептен? Эмне себептен? Анткени барча эле мыкты болуп келатат деп ойлойм. Чоң көрсөтүүлөр берди. Жакшы видеоролик тартыштыр. Кайсы институттан келдиңиз? Медфактан келдик. Кимди колдоп атасыз? Кайсы мырзаны колдоп атасыз? Медфактын кандидаты Динов Андаханды колдоп. Эмне үчүн? Биздин факультеттен чыккан үчүн. Биздин факультеттин атын чыгарганы келди. Сынактын жүрүшүндө катышуучулар өнөрлөрүн көрсөтүштү. Баарын таң калтырган жигит табиаттануу, дене тарбия, туризм жана агрардык технологиялар институтунун студенти болду окшойт. Кароо сынак жыл сайын 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата уюштурулуп келет. Эң негизгиси бул конкурста биз мырзалардын интеллектуалдык деңгээлин, чыгармачылык дараметин, ошол эле мезгилде алардын тапкычтыгын, алардын ушул жалпы ой жүгүртүүсүн, критикалык ой жүгүртүүсүн жана эң негизгиси ушул мекенге болгон сүйүүсүн даңазалоо максатында өткөрөбүз. Жыйынтыгында калыстар тобунун чечими менен бардык катышуучуларга ыраазычылык баракчалар берилип, өздөрүн мыкты көрсөткөндөргө интеллектуал мырза, Инстаграм мырзасы, мыкты идея, таланттуу мырза номинациялары тапшырылды. Ал эми Ошму мырзасы 2025 наамы бул ирет математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институтунун студенти Тимур Эсенбаевка буйруду. Экинчи орунду 2 мырза камсыздады. Алар филология жана маданият аралык коммуникация институтунун студенти Бакберген Расулжан уулу,
жана табияттануу, диний тарбия, туризм жана агрардык технологиялар институтунан Бексултан Памир уулу. 3-орунду болсо медицина факультетинин студенти Адахан Идинов алды. Тимур бул жеңишин Алайдан келген апасына арнады. Мен ушул жеңишимди атайын Айылдан келген апама арнадым. Азыр толкундануу болуп атат. Чоң рахмат бардык келген көрөрмандарыма, ыраазычылык билдирем. Жана мен студент акча аппараты группалаштарым бар. Жана волейбол ойногон командам, жалпы эле студент досторго терең ыраазымын. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар тапшырылып, белектер берилди. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абчапаров, Ошму жаңылыктары. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер Ошмуда кыргыз тилинен тест тапшырып жатат. Кыргыз тест лексика, грамматика, окуп түшүнүү жазуу суптесттеринен турат. Учурда 800 кызматкер тапшырып бүттү. Сынак февралдын аягына чейин уланат. Ош шаарында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кыргыз тили боюнча тест тапшырууну улантып жатат. Кыргызстандын тил мыйзамына ылайык алар мамлекеттик тилди зарыл болгон деңгээлде билүүсү зарыл. Мындан улам Кыргыз тест мекемеси февраль айынын башынан бери Ош мамлекеттик университетинде тест алууда. Негизги максатыбыз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил боюнча конституциялык мыйзамдарын өзгөртүү киргенден кийин биз ар бир жетекчи өзүнүн эне тилинде жаза алат, сүйлөй алат, оюн эркин айта алат, сабаттуу деген сыяктуу жыйынтык менен Ош мамлекеттик университети ушундай демилге көтөрүп, эң чоң көрсөткүч менен 180 адамдан ашык биздин жетекчилер буюрса ушул бир айдын чегинде кыргыз тесттен баары өтүп жатышат. Учурда 800 кызматкер сынак тапшырды. Процесс февраль айынын аягына чейин уланат. Анан мунун эң негизги максаты кайсы? Албетте биздин тилибизди өнүктүрүү, сактап калуу, өнүктүрүү. Бүгүнкү күндө эгерде кандайдыр бир туура эмес формалар абдан кеңири таркатылып, ошо элибиздин ичинде туура эмес сүйлөгөн адамдар көп болуп кетсе, аларды дагы туура кандай үйрөтүүгө багыт берүү, деги эле курстарын, жаңы курстарды ачуу аркылуу, алардын эффективдүүлүгүн жогорулатуу аркылуу тил маселесин көтөрүү жана тилди өркүндөтүү. Уюштуруучулардын белгилешинче, өз ыктыяры менен кыргыз тесттен өтүп, мамлекеттик тилди тереңдетип үйрөнүүгө кызыктар болгондордун саны күн сайын өсүүдө. 2025-жылдын январь айында тапшырган болчумун. Ошондо окуу менен жазуудан өтпөй калган экенмин. Кайра азыр окуу менен жазуудан тапшырдым. Азыркы окуудан 60 балл алып өттүм. Бүгүнкү азыр жазуу эми экспертизага кеттир, анын жыйынтыгы бир 3-4 күндө чыгат дейт. Негизинен жазууда 15 миллион 9 миллионго чейин жазуу жүзүнө жазыш керек экен. Ошол өзүнүн темасы берилет экен, ошол тема боюнча жазыш керек экен. Бүгүнкү күндө жаздык. Тест өзү 5 деңгээлден турат экен. Мен B2 деңгээлинде тапшырдым. Бул этаптары угуу, сүйлөө, анан грамматика деген бар экен, жазуу деген бөлүктөр бар экен. Анан көбүнчөсү баягы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан бериптир, баягы угуу деген бөлүгүндө. Ошол тапшырмаларды аткарганда чыгармаларындагы үзүндүлөрдөн угуп, анан тесттерди белгилейт экенсиң. Убакыт ар бир бөлүккө бир 30 минутадан 20 минутадан берилет экен. Кыргызстандыктардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо боюнча Кыргыз тест системасы 2013-жылы ишке кирген. Кыргыз тест лексика, грамматика, окуп түшүнүү, жазуу суптесттеринен турат. Сиздер Ошмунун бир жумалык жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Аны мен Элина Майрамбек кызы тааныштырдым. Кийинки эфирлерге чейин саламатта калыңыздар. Феруза Ишбай кызы филология жана маданият аралык коммуникация институтунун 4-курсунун студенти. Студенттердин арасында билимге умтулуусу, талыкпаган эмгеги, өжөрлүгү менен айырмаланат. Феруза убактысын үнөмдөп текке кетирбегени аракет кылат. Ал окуудан тышкары билимин өркүндөтүү максатында жеке менчик мектепте ыктыярчы болуп иштейт.
негизи азыр 4-курс болгондугубузга байланыштуу сабактарыбыз эрте эле бүтөт да. Эрте бүткөндөн кийин бул жакта ассистент мугалим болобуз. Ассистент мугалим болуп баардык ишке каралашып жүрөм. Андан кийин саат 5-те жумушум бүткөндөн кийин йогага барам. Анан ал жактан чыгып үйгө барып онлайн сабагымды өтүп, анан бир күндүк күнүмдү жыйынтыктайм да. Анан мындан башка регламенттин арасында бир нерсе кошууга болбой калат. Текстти өзүңүздөр талдашыңыздар керек. Бүгүнкү текст большой путешествие в маленькую мышонка деген. Феруза тез окуу боюнча 4 жылдан бери билим берип келет. Ал анын хоббиси. Ал шартка байланыштуу учурда окуунун онлайн форматын өттү. Тез окууга 11 класс бүткөндө баштаганмын. Кызыгып, өзүм окуп жүргөн болчумун. Анан 11 класс бүткөндөн кийин бир жаңы бир ишти кармап аягына чыгаргым келди. Кызыгып. Андан кийин каникулда иштеп жүрдүм, онлайн кылып жүрдүм. Андан кийин ошол 4 жылдан бери тез окуу боюнча, шаар окуу боюнча сабак берип келем. Лидеренко деген учебный центрде сабак бердик. Анан бул жерде деле. Анан көбүнчө онлайн сабак беребиз. Онлайнда негизи мага ыңгайлуураак үйдө планшетти ачып эле сабак өткөнгө. Минутасына салып окуп көрдүңүздөрбү? Минутасына салып окуйм, өзүм деле окуйм, балдарымы деле окутам. Өзүмө дагы балдарыма дагы минутала окутканды адат кылып алганбыз. Мен өзүм минутасына 1,5 минут окуйм. 1,5 минут? Башта канча окуучу элеңиз? Мурун мен бул курста окуганга чейин деле окучумун, бирок мындай окулонуп койчумун деп атпайм, бирок силерге аябай, өзүмө дагы аябай күлкүлүү 1 минутасында мен ашып барса 120 сөз окуп койчумун. Биринчи мына картаны сызабыз, мына картаны. Феруза студенттик курак бул жашоодон өз ордун издөө, анын маңызын табуу деп эсептейт. Негизгиси өмүр бою жолдош болуучу билимге ээ болуу. Өзүн өнүктүрүү учур талабы. Ушул принципти карманып, издөнүүнүн үстүндө жүргөн Феруза студент достор бош убактысын текке кетирбестен туура пайдаланса дейт. Болочоктогу студенттерге убактыңыздарды эч качан текке кетирбеңиздер, пайдалуу өткөрүңүздөр. Ар бир минутаны убактыңызды эсептеп жүргөн жакшыраак болот. Анан азыр эмне кылып атасыз, келечекте эмне кыласыз жана буга чейин эмне кылдыңыз, ошону анализдей жүрүңүз. Жашооңузду маңыздуу жашаганга аракет кылыңыз. Ар бир күнүңүз маанилүү болсун. Мусулмандын бир күнү менен бир күнү окшош болсо, анда бул мусулман болбой калат дейт. Эшбай кызы Феруза, Ош мамлекеттик университети. Ийгиликтүү студент 2024-жылы президенттик стипендиянын ээси болду. Феруза окуудагы жетишкендиги, илимий изилдөөлөрү, коомдук, маданий иштердеги активдүүлүгү менен студенттерге үлгү болуп келет.